Шайлоо алдындагы шахматтык жүрүштөр башталды. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиеваны эрден оодаруу аракети бир жумадан бери уланууда. Ал үчүн КСДП фракциясынын депутаттары кол топтопто жатышыптыр. Кийинки жумада бул маселе жалпы жыйынга чыгып, депутаттардын добушуна коюлуп калышы толук мүмкүн. Кол топтолгонун билбейм. Бул фракциянын регламент боюнча фракция өзү чечет. Мен оюмча өзүлөрүнүн ички соодасы бар. Может быть, bir-birine жақпайды, может быть, bir-biri менен баягы ажырашып атышат. Ошондуктан азыр ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушундай маселе жаралышы мүмкүн деп ойлойм. Ак үй ичинде Аида Касмалиевага каршы чыккан тараптар көп. Мунун сыры баарын эле белгилүү эмес. Балким ички соодалашуулардагы болуп калышы ыктымал. Бирок эң кызыгы бул боюнча Касмалиева өзү кабардар эмес. Кандай болгон күндө да анын таламын талашкандар да четтен чыгат. Мен буну колдобойм, кол койбойм. Бул менен Касмалиевага болушкандыкты билдирбейт, мен калыстыкка болуш үчүн айтып коеюн. Азыркы Аида Касмалиеваны дагы Жапаровго жакпагандыктан саясаттын аркасы менен алып жаткан жок. Жээнбековду сатпагандык саясатынын аркасы менен алып жатат. Анын өзүнүн калыс пикирин билдиргендиги үчүн азыркы бийликтин саясатын колдобой койгондугу үчүн эле кызматтан чакырылып жатат. Вице-спикерлик кызматка кимдин келери да ачыкталып калды. Азырынча жалгыз талапкер катары Гүлкан Молдобекованын аты аталууда. Ал өзү КСДП фракциясынын мүчөсү, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрайымы болуп иштеп келет. Мен Гүлкан Молдобекованын талапкерлиги жөнүндө уккан жокмун. Негизи эле ошол вице-спикер кетет экен дегенди уктум да. Мен өзүнөн сурадым, сен кетип атасың десем, ал жок деди. Ошондуктан бул жерде мындай түшүнүктүү нерсе жок. Мен оюмча бул 3-күн эрте менен тагыраак болот да. Жогорку кеңештеги көрүнүштөрдү сырттан туруп баам салып жаткандар да өз ойлору менен бөлүштү. Эксперт Качкын Булатовдун айтымында вице-спикер Аида Касмалиеванын соңку аракеттери көпчүлүккө жагы берген жок. Конституциялык реформага каршы чыгып, өзгөрүүнү каалабай турду. Ошол себептен ал бул кызматка шайкеш келбейт. Азыр көтөрүп аткан маселе мен оюмча туптуура эле. Антпесе бул мамлекетте реформага азыр кара санатайлык кылып, былгытма саясатчылар, ар кайсы дагы былгытчылар тиги мурунку эски конституцияны колдоп, эски эмени колдоп аткан бул менин үчүмчө эң туура эмес дагы, даже мамлекетке чоң провокация. Ошо эски саясатты колдогон мынакей Аида Касмалиева болуп атат. Буга чейин бул кызматта Асель Кодуранова иштеп келген. Ал дагы так эле ушундай жол менен кызматтан кеткен. Мурунку бийликтин сөзүн сүйлөп, ачык эле Атамбаевдин тарапташы болуп алган. Мына ушундай жагдай азырда кайталанып жатат. Вице-спикер Аида Касмалиева Сооронбай Жээнбековду колдоп жүргөнү да белгилүү. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Болбойт. Бүгүн бар, эртең жок. Бул жашоо.